Саламатсызбы? Ушул мүнөттөргө топтолгон дүйнөлүк орчундуу жаңылыктардан айтып беребиз. Азаттыктын студиясында Али Токтакунов бүгүнкү чыгарылышта. Ислам мамлекети террор тобу Оганстандагы телеканалга ок жаадырып кирип барды. Чабуулдан өлгөндөр, жарадаралар бар. Бейиштин барактары делген офшордук ашкерелөөдөн кийин евро биримдик кара тизме түзүүгө киришти. Офшорго байлыгын каткан казакстандыктардын да аттары аталууда. Эми ушундан кененирээк. Оганстандын борбору Кабулда Ислам мамлекети террор тобу жеке менчик телеканалга чабуул койду. Ушул мүнөттөрдө белгилүү болгондой, андан кеминде 2 киши мерт болуп, 20дайы жаракат алганы кабарланууда. Кубат Касымбеков кененирээк баяндайт. Шейшембиде кадыресе ишин баштаган Шамшат ТВнын эфири күтүүсүздөн үзгүлтүккө учурады. Куралчын адамдар жеке менчик каналдын имаратынын куруусуна жардыргыч зат ыргытып ичкери кирип келишкен. Айрым журналисттер сыртка качып чыгууга үлгүргөнү менен бир бөлүгү ат ушуунун чордонуна калышкан. Көзөмөл камераларынан 3 куралчын адам имаратка кирип келе жатканын көрдүм. Алар королчун өлтүрүп, имараттын ичине киришти. Анан граната ыргытып, ок чыгара башташты, деп айтты жоочулардан аман кутулган каналдын кабарчысы Файсал Заланд. Телеканалга жетип келген полиция кызматкерлери 1 саатка чейин куралчан адамдар менен ачкан. Кабул полициясынын өкүлү өлгөндөрдүн саны такталып жатканын билдирди. Биз чабуул башталганда телестанциянын ичинде болчубуз. Бирок качып чыгууга жетиштик. Айрым аял кесиптештерибиз имараттын терезесине секирип катуу жаракат алышты. Талиптер бул чабуулга тиешеси жоктугун кабарлоого ашыкты. Ислам мамлекети террордук тобу болсо өзүнүн амак жаңылыктар сайты аркылуу бул кол салууга жоопкерчилик алды. Шамшат ТВ 2006 жылдан бери пуштун тилинде программаларды даярдайт. 24 саат бою эфирге чыккан бул каналды көбүн эсе Оганстандын түштүгүндө көрүшөт. Оганстан журналисттер үчүн эң кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирет. Май айында Ислам мамлекети тобунун жоочулары Жалалабад провинциясындагы телерадио компанияга кол салып, андан 6 киши каза тапкан. Өткөн жылы Кабулдагы Тола деп аталган дагы бир жеке менчик каналда талиптер жаңгешти чабуулун уюштуруп, 7 журналисттин өмүрү кыйылган. Кубат Касымбековдун баяны болду. Кезекте дагы бирөө. Бейиштин барактары деп аталган офшордо катылган байлык боюнча документтер жарык көргөндөн кийин евро биримдик кара тизме түзүүгө киришти. Ал эми АКШнын соода министри орусиялык компания менен ишмердигин түшүндүрүүдө. Журналисттердин эл аралык консорциуму жарыялаган 13 миллиондон ашуун документтерде казакстандык элитанын өкүлдөрүнүн дагы аттары аталууда. Гүлай Машакеева толугураак баяндайт. Брюсселде евро биримдиктин финансы министрлери офшор зоналарда салыктан жашырып, кирешесин каткан таасирдүү адамдар менен чоң компаниялардын тизмесин түзүүгө киришти. Буга дүйнөдөгү белгилүү адамдардын офшордо катылган байлыгын ашкерелеген 5 барактары же Paradise Papers деп аталган финансылык документтердин жарыяланып кетиши түрткү болду. Алардын арасында Британиянын канышасы Елизавета II, Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо жана орусиялык Сибур компаниясынын акционерлери бар. Журналисттер Америка Кошмо Штаттарынын соода министри Уилбур Росстун Америкалык Навигатор компаниясындагы финансылык кызыкчылыгын аныкташкан. Газ жана карамай ташыган бул ишкана орусиялык энергетикалык Сибур концерни менен бизнес жасаган. Америкалык министр BBC кызматына берген маегинде мындан эч кандай мыйзам бузуу көрбөй турганын айтты. Бул компания биздин кардар, ал кезде Сибурга санкция киргизилген эмес, азыр дагы чектөөлөргө кабылган жок. Андыктан Навигатордун Сибур компаниясы менен алакасында эч бир одон нерсе байкалбайт. Ал адамдарды билбейм, эч качан көрүшкөн эмесмин. Алар менен коммерциялык иштерди жасаган да эмесмин. Иликтөөгө катышкан Нью-Йорк Таймс гезити Сибур концерни Путиндин досу Геннадий Тимченкога жана орус президентинин күйөө баласы делген Кирилл Шамаловго таандык деп маалымдайт. Жарыяланган файлдарда Газпром жана ВТБ сыяктуу орус өкмөтүнө караштуу мекемелер Америка Кошмо Штаттарынын технологиялык компанияларына ири инвестиция салганы да көрсөтүлгөн. Докладта казак элитасынын өкүлдөрүнүн ысымдары да бар. Алардын бири коргонуу жана аэрокосмостук өндүрүш министри Бейбут Атамкулов жана казак бийлигине жакын Казмунайгаз улуттук нефть газ компаниясынын жетекчиси Сауат Мынбаев. Мынбаев менен чогуу бир катар казак бизнесмендердин жана мурдагы банкирлердин аттары чыккан. Paradise Papers, кыргызча айтканда 5 барактары деп аталган документтерди 380ден ашуун журналист алдап чыккан, бирок алардын нукура экени бышыктала элек. Оодон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареге азаттык чекет.org. Эми күндүн башка окуяларына кыскача токтолсок.
АКШ президентинин Азия сапары уланууда. 7 ноябрда Дональд Трамп Түштүк Кореяга келип, бул өлкөнүн президенти Мун Дже Ин менен соода, аскер алакаларын, ошондой эле Түндүк Корея маселесин талкуулады. Ал эми америкалык жана Түштүк Кореялык аскерлер менен түштөнүү учурунда Трамп Пхеньянга басым жасоо зарылдыгын белгиледи. Сапар алкагында АКШ президенти Вьетнам менен Филиппинге барары дагы күтүлүүдө. Октябрь революциясына бүгүн 100 жыл толду. 1917 жылы 25 октябрда же жаңы календар боюнча 7 ноябрда Орусиядагы убактылуу өкмөттү төңкөрүп, Ленин баштаган большевиктер бийликке келген. Ошондон тарта түптөлгөн Советтер Союзу 1991 жылга чейин жашады. Революцияга бир кылым толушу постсоветтик өлкөлөрдө эскерилүүдө. Вьетнамдын байыркы Хоян шаарында нөшөрлөгөн жаандан пайда болгон суу ташкындары 70 чамалуу адамдын өмүрүн алды. Суу дале тартыла элек, жергиликтүүлөр жана туристтер белчиден суу кечип кайыктар менен жүрүшөт. Ошол эле учурда мындан 40 чакырымдай ыраактагы Дананг шаарында Азия Тынч океан экономикалык кызматташтыгынын саммити башталууда. 10 ноябрдан тарта ага катышканы бир катар өлкө лидерлери, анын ичинде АКШ, Кытай жана Орусия президенттери дагы келиши керек. Аба ырайына байланыштуу саммит программасы өзгөртүлгөн жок, бирок биринчи айымдардын ЮНЕСКОнун мурастарына кирген байыркы Хоянга сапары болбой да калышы ыктымал. Пакистандын мурдагы премьер-министри Наваз Шариф кызы күйөө баласы менен 7 ноябрда Исламабадтагы сотко келди. 2016 жылы жарыкка чыккан Панама досьесинде Шарифтин үй бүлөсү офшордогу компаниялар аркылуу Лондондон кымбат баа мүлктөрдү сатып алышканы айтылган. Ушундан соң иликтөө башталып, жогорку сот аны коррупцияга айыптап, быйыл жайында кызматтан алган эле. Буга чейин Шариф Лондондо дарыланып жаткан аялынын жанында болчу. Сотко келбегендиктен аны кармоого буйрук берилген. Экс-премьер болсо айыптардын баардыгын четке кагып берет. Sony Pictures Кевин Спейси башкы ролду ойногон Дүйнөнүн бар акчасы аттуу фильмде Лос-Анджелестеги абройлуу кинофестивалда көрсөтпөй турган болду. Компания бул чечимди актердун сексуалдык зомбулуктары тууралуу айыптоолор айтылып жатканда кабыл алды. Жагдайга тиешелүү адамдарга сыйырматуубуздан улам. Мындай оор учурда майрамдоо ылайыксыз болмок дейт компания билдирүүсүндө. Бирок фильмдин бет ачаар датасы өзгөртүлбөстөн 22 декабрда өткөрүлө турган болууда. Аз мурда Энтони Рэп аттуу актер Кевин Спейсини 30 жыл мурда сексуалдык ыдык көрсөткөн деп айыптап чыккан. Спейси анда окуя эсимде жок дегени менен кесиптешинен кечирим сураган болчу. Бирок андан кийин дагы бир нече киши Голливуд жылдызы ушундай эле зомбулуктарга барганын айтып чыгышкан. Ошондон соң Netflix компаниясы актер менен иштешүүдөн баш тарткан. Лондон полициясы болсо териштирүүсүн баштады. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги azatlyk.org сайтыбыздан жергиликтүү маалыматтарды дагы окуп турсаңыз болот. Саламатта калыңыз.